Ушу Самат Дөөлөтбак менен Нурлан Мырзаматовдун блогунда болгон подкаст чындыгында элдин жүрөгүнөн аябай орун алып, элдер мен ыйласам ыйлап, мен күлсөм күлүп, ушундай жакшы ой тилектерин, мага аябай бир жакшы каалоо тилектерин жазып, ушундай комментарийлер менен коштолду. Мен ошо өзүмдүн 8 жылдан берки тренер болуп, коуч болуп, элге сабак берип, билим берип баштагандан бери менин биринчи жолу ушул жүрөгүмдөгү бир аябай мындай терең жеринде катылып жаткан өзүмдүн бир ошо балам жөнүндөгү, менин банкрот болгон жөнүндөгү көйгөйлөрүмдү мындай ачык чыгарбаптырмын да. Анан ошо биринчи жолу чыгардым да ошо элге. Мен ойлогом, бул менин аябай жашоомдогу чоң көйгөйлөрүм, эч кимге деле кереги жок болуш керек. Элдерге көбүрөөк билим беришим керек. Кантип чыккам, кайсы билимдерди алганым депчи. Бирок тескерисинче менин башымдан өткөргөн ошол оор жоготууларым дагы ошо мага окшогон көп адамдардын жүрөгүнөн түнөк алыптыр да. Себеби мага окшогон ошондой башынан мендей кыйынчылыктарды өткөргөн адамдар аябай көп экен. Ошолор менден мотивация алып, ошолор менден күч алып, дем алып, анан тескерисинче ушул подкаст элге аябай жагымдуу болуп, жана элдин күтүп аткан нерсеси болгондой болду да. Мен бул теманы баштагандан коркчумун да, себеби баягы менин жүрөгүмдө өтө өзүм өлүп тирилген эле да, мындай өлүп тирилген эле кайра жаралган Аленанын окуясы да, ошон үчүн мен муну баштагандан дагы, бул жөнүндө айткандан да коркчу экенмин да мурун. Анан мен өзүм дагы жеңилдеп калдым, азыр бир жүрөгүмдө бир жара айыккандай болуп, бир ушул менин жарам дагы көп адамдарды айыктырып, менин бир элге пайдам тиет экен дегендей дагы бир жеңилдик болду. Мен өзүмдү дагы башка бир деңгээлге чыккандай болдум да. Ошондуктан бул подкастты уюштурган Нурлан Мырзаматов блогунда жана Самат Дөөлөтбаков экөөбүз өткөргөн бул подкаст үчүн мен ушул биздин кыргыздын башы көрүнгөн жакшынакай жигиттерине мен аябай терең ыраазычылык билдирем. Ошол командага подкаст жазган, монтаждаган, оңдогон, түздөгөн дегендей мага окшогон көп адамдардын көйгөйлөрүн чыгарып, мындай көп адамдарга шык берип, дем берип жатышат да. Ошондуктан мен Саматка, Нурланга чың ден соолук каалайм, узун өмүр каалайм, иштерине чоң ийгиликтерди каалайм. Ушул баштаган иштери өркүндөп өсө берсин, дагы көп адамдарга дем күч бере берсин. Мындан ары көздөй дагы Кудай буйрса да иштешебиз деген ойдомун. Комментарий жазган менин угуучуларыма, менин кат алуучуларыма, баягы мен менен кошо ыйлап, кошо сүйүнгөн жана өтө жакшы каалоо тилектерин айткан баардык менин кат алуучуларыма терең ыраазычылык билдиремин. Кудай буйрса, мындан ары дагы аябай көп жаңылыктар бар алдыда, биз менен болуңуздар демекчимин.